чоң ажының бір жакшы айткан сөзү бар эле. Эгер урматтуу ажы дейт, мен сарылып туруп орозо кармадым эле, бирок орозого ооз жапкандын дуасын айтпай калыптырмын. Эмне болот? Десе айтты эле, урматтуу бир тууганым, сен 30 күндүк орозо кармайм деп ниет кылганыңда, анан эрте менен туруп ооз жабышым керек деп ооз жапканыңда сен ниетти айттың. Айтсаң ошол дуаны нур үстүнө нур, бирок айтпай калганың үчүн мээримдүү Аллах сенин ниетиңди кабыл кылат дедилер. Биздин кыздардын, Орто Азиядагы, вообще Кыргызстандын кыздарынын бир нерсесине баа берем. Эми эртең чоңоюп калсам, бойго жетсем, жашап көрөм Пит менен, же Бактыбек менен жашап көрөм. Жакпай калса 2 айдан кийин Айбек менен жашайм. Анан Айбек болбосо Нурбек бар да дебейт эч качан. Балалыгынан бирөөнүн айдай жубайы болсом экен. Сонун эгиз кыздарым болсо анан бантигин таксам экен. Анан кайнене мынтип жакшы көрүп түшүнүктүү жерге түшсөм экен, анан мен манты түйүп берсем экен. Анан мага бата берсе деп ниет кылат. Ошол ниети сиздерди болочокто бактылуу айым болууга даярдаган сонун башталыш, сонун багыт. Мындайда кимдин колунда iPhone бар азыр? Колуңарды көтөрүп койгулачы. Жакшы телефон, алганда сүйүндүңөр беле? iPhone-чу момундай тартканда титиретпейт да. iPhone башкача. Сен iPhone-га түшөлчү, iPhone баары бир iPhone да деп сүрөткө түшөбүз. Молодец, муну ойлоп тапкандар. Apple is Apple дей беребиз. Бул болгону адамдын мүмкүнчүлүктөрүнүн көз ирмемдерин тартып кала ала турган. Видеосун титиретпей эсте калууга мүмкүнчүлүк берген. Жана бири-бирибиз менен сүйлөшүү, байланышуу мүмкүнчүлүгүн сонун ишке ашырган бир телефон ойлоп таптыр. Ошону аткарып атыптыр. Бирок бул жер планетасын ээлеп жана башкарып турган адам тукумун улуу, адамдан адам өнүктүрүү вазыйпасын ошол продукцияны аял кишиге берген. Ошол аялдар өзүңөр үчүн мындай кол талганча кол чапкыла бүгүн. Мен силерге таазим этем. Рахмат, бар болуңуздар. Бул да ошол жакшы ниетиңиздерден кабар берет. Эми бойго болгонго чейин медициналык эмес, жөн эле аял катары, адам катары эмнелерге көңүл бурса болот деген көп балалуу эне. Жана ошондой эле сиздер азыр эле суктанып, эрте менен эшигинде келип 70 күшү күтүп турган Айганыш Кадырбековна мойнуна көтөрүп чоңойткан адам катары бир нече кеңеш. Бизде ушундай сөз бар. Боюңда барда кандай бейил күтсөң, балаң ошондой болот деген. Жаңы турмушка чыгабыз. Кудайга шүгүр биздин ден соолуктар жакшы. Кийинки айда боюбузда болот. Анан баягы бактылуу период башталат. Туалет менен достошуп, мен кусуп атам да, мен кыйналып саксайган, ыйлап, анан ошентип жүргөн мезгилибизде бирөө сүйлөп койсо эле, азыр медициналык тил менен түшүндүрдү, гормондорубуз азайып кетип, таарынчаак болуп, эмоционалдуу болуп беребиз дагы. Анан мен эчтеке кылбадым эле. Ыйлай эле берет могу деп балабыз төрөлгөндөн кийинчи. Элдики жөн эле жата берет экен. Мындай чокусун уйта койсо, бул наскисинин согончогу түшпөй калса да ыйлайт. Булду ыйлаба. Дүбүлө балдарды уруша беребиз. Аны боюбузда барда ошондой пейил күтүп, жан дүйнөбүздү кыйнап, түйүлдүккө буйрук берип, мени менен кошо кыйналгын, мен ыйлап атам, дедиртип, анан күйөөбүз колун кыпчылап, ой, скейнсе, мени скейн дедиңби? Мени канча жигит эрчип жүргөн эле? Сага тийсем. Деп эле болбогон нерсеге таарынып, гүлдөй жашообузду бозортуп, анан баягы розанын лепестокторун төктүрүп алып, анан кийин капа боло беребиз. Биринчи лайфхак, боюңузда барга ушундай чоң миссия, азыр сизге кол чаптыңыздар өзүңүздөргө. Адамдан адам тукумун, аң сезимдүү, акылдуу, адам турмушун өзгөртө турган, уул болсо эртең бир мамлекеттин жүгүн жонуна көтөрө турган, кыз болсо уулутtu оңдой турган, бала төрөй турган, акылдуу, илимдүү, врач, илимпоз адам төрө астында турганда, майда чүйдө нерселерге көңүл бөлбөй, колун кыпчып алган болсо, кыпчып алдыңбы? Этият кыл деп. Анан кусуп атса, ох, азыр кусуп келип,
тамак жешим керек, себеби мына балам күтүп калат да деп жакшы мүнөз күтүш керек. Себеби мен ниет тууралуу айтпадымбы? Оозубуз жапканда ниетин айтпай калсак дагы болочокто эне болуу ниетибиз баарыбыздын жүрөгүбүздө жашайт. Башың экөө болуп, iPhone компанияны ошко көчүрүп келип, анан басканда кулагыңан күн көрүнүп, 3 күн ажаткана барбасаң деле, сен эгерде төрөбөсөң, жолдошуң сөзсүз түрдө башка аял алуу маселесин карайт. Түйүнчөктөй, башы бакмактай, буту токмоктой бирөө болсо деле бирди төрөсө майлы эле деген нерсеге жетет. Ошон үчүн жакшы бала төрөлүш үчүн мына ушундай нерсени, эмоцияны көзөмөлдөөнү баштайбыз. Силер кааласаңар сулуу болгула, кааласаңар акылдуу болгула, бирок болочоктогу эне болуш үчүн эмоцияңарды көзөмөлдөп сабырдуу, мээримдүү жана билимдүү болууга милдеттүүсүңөр. Бул биринчи эреже. Экинчиси ошол бактылуу период башталган деле баягы аркабыздан жүгүрүп жүргөн, аны менен жолугушканда духилерди сеп, чачтарды кудрилеп, жууп, сонун чыгып жүргөнбүз. Эми алып койдук, каяка барат эле тийип алдык күйөөбүз. Анан бирдеке болсо эле, ой мен кусуп атам, мен кыйналып атам, анан мындай десеңиз, анан алда чарчап келет. Анын жетекчиси бар, жумушу бар, иши бар, анан жыргатып койбойт. Анан үйүмө барсам, азыр аялым менен сүйлөшүп отурам, анан мээрим төгүшөбүз, ал мени эркелетет, анан ал жакшы көрөт, мен да ошентем, экөөбүз сүйлөшүп отурабыз. Карабай кускум келет. О, сени көргүм келбейт атат. Дегенден баштап алыстай баштаса, анан мени сүйбөй калды деп баштайбыз. Кандай болсо деле мээбизге буйрук берип, Кудайга чексиз шүгүр, эка кылып эмес, башка кылып эмес, боюңда болдубу? Кусуп атасыңбы? Аны барып кылып кой. Анан келип өзүңү сүйүп, колго алып болсо боло берет. Ушундай күч келгенде мен розыгрыш кылганда бир 12 сантиметр каблугу бар ырчы кыздын уурунун аркасынан сумкасын кубалап жүгүргөнүн көргөм. Эгерде кааласаңар, буйрук берсеңер, бул жактан желание боло турган болсо, ошентип аткан счастливый периодто деле сулуу, татынакай, мээримдүү, жагымдуу болуу колуңуздардан келет. Себеби биздин кыргыздын кыздары ушундай. Бизнес кармаса ошол жерден чыгарышат. Мындай мага алып келип бер, анан мага уборщица алып келип бер, анан балам мынт дебей эле, баланы деле чоңойтуп, мантын деле түйүп, кайненени деле көңүлүн алып, өкүлене деле боло беребиз го. Биз колубуздан келет. Андай мээримдүү болуп коюш кесе колубуздан келет, болгону каалайлы жана мээге буйрук берели. Үчүнчү нерсе. Эгерде жаныңда 2 билимдүү адам болсо, үчүнчүсү сенсиң дейт. Эгерде жаныңда 2 аферист турган болсо, анда үчүнчүсү сенсиң дейт. Эгерде жаныңда 3 жинде турган болсо, анда үчүнчүсү сенсиң. Анан биз ошондуп кыйналып, боюбузда болуп, чоң миссия аткарып атпайлыбы, тону томкоруп. Анан ошентип атсак, бизди эч ким баалабай эле, баары эле сени жаман көрүп атат. Анан сен жинин келип, күйөөң келгенде том-том китепти жазып, анан аны ысык бойдон телефон, WhatsApp деген чыкты, голосовой кылып, эжелерибизге жөнөтүп, ал күчөтүп, чоң кой, жата бер деген жооптор келип, силер мотивацияны алып, анан баардыгы эле сени жаман көрүп калганда, анан капа боло баштайсың. Эгерде айланаңдагылардын баардыгы жинди болуп атса, мен жинди болуп бараткан жокмунбу деген талап коюш керек. Эгерде айланаңдагын баары сени деп карап атса, ушу эмоцияң өзгөртпөй барып күзгүнүн астына барсаң, сен ошентип карап жүргөн болосуң. Сен жылмая, сен мээрим төгө, сен түшүнө, сен кечире башта, башкалар ошондой болот. Мисалы, экөөбүз курбубуз. Мен дайым сенин туулган күнүңө гүл көтөрүп барам, белек берем. Рахмат деп алып коюп, меникине 3 жыл бербесең, 4-жылы жылы мен сага барамбы? Ал жо, алган деле билет. Жакшы досум го, бирок дос куттуктайм деп кутулам. Ошол сыяктуу айланадагылардын баардыгы сиз каалагандай болуш үчүн сиз өзгөрүүгө туура келип жаткандыгын көңүлгө алалы. Азыр арызданыштын кереги жок. Кудайга шүгүр, памперс, автомат кир жуугуч, түшүнгөн күйөөлөр, жакшы жашоо. Арызданам десе көйгөй табыла берет. Чексиз шүгүр деп шүгүр айтканды үйрөнсөк,
анда жакшы жагы чыга берет. Муну кылып көрсөк болобу? Болот. Бирок ошону жалаң кылгандар отурасыңар, мен баятан бери байкап атам. Жалаң ошондой позитивдүү, мындай сулуу, анан могу дем алыш күнү өзүнүн убактысын позитивдүү жакка арнаган, өскүсү келген, айта берет ошол Айганыш менен Нуркыз дебей, мындай изденген, бакытка татыктуу айымдар келипсиңер. Мен аны көзүңөрдөн, өзүңөрдөн, сөзүңөрдөн, кылыгыңардан көрүп атам. Анда ошол айымдар үчүн бир кол чаап коелу. Эми төрөгөндөн кийин төрөдүк. Төрөгөндө үйдө бала бар, келип эле күйөөң мойсу, кайненең, кайнатаң. Бул жакшы жагы. Жаман жагы айтат. Жакшы аялдын бир колун кармайт экен бала. Биздин келиндин эки эле колун кармаса мейли эле. Баарыбыз бала карап чыгып атабыз, тамак пышмай деген токтогон дейт. Мына ошол жерге келгенде, эгерде, извини меня, эгерде өзүңдүн вазыйпаңды, сени ошончо калыңды төлөп алып келип, жүздөгөн кыздардын арасынан үйүмүн, жүрөгүмүн ачкычы сеники деп күйөөң тандап, башка бар да турмушка чыга электер. Анан сөйкө салып, төрөп атканыңда ошол жерде дуа кылып астыңда турушуп, анан алып келип үйгө чыгарып койгондон кийин сен балаң менен үлгүрбөй атсаң, анда чыгып, апа, тамак жасап койдуңузбу? Рахмат. Сиздердин заманыңыздарда кандай жакшы болду экен, бар жок үлгүрүп. Биз бир бала менен эптей албай, сиздей болгум келет да, деп койгон сөзгө канча эжинсе, канча сом кетет? Ким арыктап, ким жүдөп, бедел баркың доо кетирип, мына шумшук кайненесин эле мактай берет деп элдер маскаралайбы? Жок. Келини жакшы чыгыптыр дейт, акылдуу болуптур дейт. И ошол сезим деп даярданып бычагын курчутуп, балам келсин айтам, кызым келсин деп аткан аялды жумшартат. Себеби ал табиятында сага окшош аял. Мактоого, алкоого, ыраазычылыкка муктаж. Комплимент менен ыраазычылык кимге жакпайт? Мен айтып атпаймынбы, досума 3 жылдан бери гүл алып келем, бул рахмат эле деп коет. Ал мага мени дагы рахмат дебесе, мага жакпайт да. Туурабы? Ошол сыяктуу. Анан кайынсиңдин келип кармалашып калсам, ой, бул үйдө биз кылышыбыз керек эле. Жакшы, сиз жакыныраак түшүп калыпсыз. Сиздин тамак башкача деп койгонго канча сом кетет? Ал сүйүнүп кылып койдум деп кетет. Буга сиз милдеттүү эмессиз. Бирок кылып койсоңуз, жашооңуз жеңилдеп, анан ар турдуу беттердин гримассасынан кутулуп, эмоцияңыз, абалыңыз төмөндөбөй, жашооңуз жеңилдеп, андан ары кете берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Андан кийинкиси төрөп үйгө отуруп, баары түшүнүктүү болуп калды. Кармалап, сен бала эле карай берсең болот, өзүбүз кылабыз деген абалда. Түнү менен уктабай чыкты. Деп чач могу жерге түнү түйүп койгонсуңар, косул алсам чачылбасын депчи. Ал кыйшыйып калган. Тизеси чыккан хыбы пижама, сүт жыттанган аял. Эрте менен завтрак жок. Деп бала ыйлап чыкты. Анан мага күйөөм көңүл бөлбөйт дейсиңер. Силердин күйөөңөр кандай болушун каалайсыңар? Кечкурун тиштерин жууп, духилерди себинип, чайканып, душ алып, келип кандайсың? Жакшы жатасыңбы десе жакшыбы, же пияз мантыны жеп келип, эмне уктап атасың десе жакшыбы? Сиздер дагы Кудайга шүгүр шарт бар. Душтарды алып, жаңы пижаманы алып, көрүндүккө берет го бизде азыр баланын көрүндүгүн кайнене албай эле калды азыр. Ошого жакшы пижамалардан алып, магазинибиз эмне эле атын айтып койгулачы? Жок, для Мама стайлга барып, азыр могу 6 кыз белек алганда эмне эркем? Бирди сатып алып, кечкурун мындай жакшынакай болуп тасып алсаңар, өзүңөрдүн күйөөңөр го, бирөөнүкүн күтүп калгандан сактасын, экинчи, үчүнчү болуп. Туурабы? Анан келип, мен үчүн растаныптыр деп унчукпаса да ичинен разы болуп калат. Өзүм падыша сезип, мындай Түркмөнстандын президентин кантип досту, биздин президентти кантип досту деп биз сөз кылабыз го. Ошентип менин досумдун аялы кантип тосуп алды, менин аялымчы деген нерсе эркекте болот. Анан экинчи дагы бир кемчилигибиз, карасаң, семирип кеттим. Ожидание реальность болуп калдым, а? Бетим аркаман атып койчудай болуп калды, а? Тооба, төрөгөндөн төшүң ылдый түшүп кете берет экен, а? Деп айтып не кыласыңар күйөөңөргө байкабай жүргөн нерсени. Каратып анан точно дедиртип,
башка жактан айтып, сулуу сезиш керек адам өзүн. Себеби ар бир аял өзүнчө сулуу. Бир аялдын оозу, бир аялдын көзү, бир аялдын чачы, манерасы, ою, кылыгы, даже кээ бир аялдын байкайсыңар колу сулуу. Колдору узун болот, мында меникиндей кичинекей болбойт да. Мындай сулуу болот. Ошон үчүн сулуу эмес аялдын өзү жок. Айдай чырайыңды иттей кыялың бузуп тур дейт. Айтып атпаймынбы, оозуң Анджелина Джоли 90-60-90 чач могу жерге түшүп милирование болсо деле, 3D кирпик күндүн жарыгын тосса деле, эгерде биз баягындай мастан пейилдер менен кылсак, анда үй бүлөлүк мамилелер алыктайт. Эми күйөө ким дегенге сунуштайлы. Себеби күйөө болбосо биз төрөй албайбыз да, булар төрөгөн жөнүндө айтты го. Күйөөсү жок төрөш мүмкүнбү? Өзүң менен өзүң эле төрөй берсең, баягы аравандагы жалдама тоок болуп калбайсыңбы? Жок андай. Ошон үчүн күйөө бул биз чогултуп кечкурун келсе мен айтам деп кызганып, кимди карадың, анан апаң мындай, атаң мындай, паланча досумдун күйөөсү айфон алып бериптир деп мээсинен нам алып жей турган эл душманы эмес. Жүздөгөн кыздардын арасынан менин жанымдын жарыгы, үйүмдүн жарымы, түнүмүн айы, жанымын жаны болсун деп тандап алган жигит ал. Ал экөө менен конфликт төрөгөндөн кийин азайыш үчүн келиңиз, мен сизди жардамга чакырайын. Бул менин күйөөм. Анан ону сенин апаң, но сенин досуң, а менин апамкына барган жоксуң дебейли, экөөбүз анан калгандар дегенде жашоо жеңил болот. Ушинтип кабыл алыңыздар. Экөөң гана жашты, бир жастыкка баш коесуңар, бюджетиңер бир, тоюңар бир баланын атасы апасыңар, үйүңөр бир, Кудай сактасын, бири өтүп кетсе, бири талашсыз мураскер. Ошон үчүн экөөбүз жана калгандар деп жашайбыз. Болобу? Рахмат сизге. Анан бала тарбиялоодо уул балада дайым кыз бала үчүн душман, же жапайы инстинкти кандыруунун объектисин эмес, болочоктогу эненин культун чоңойтуш керек. Уулуңуз эжесине эмне ултасың? Десе, кой, булар мейман да, сен экөөбүз үйдүн кожоюнубуз. Сен эртең баарысын тосуп аласың. Деш, жоңгой бул ушинтип ар ким менен айтыша берет, подкаблучник болот деп, мээсине программа берип коебуз го. Ыйлайт бул, кыз болду ыйлайт депчи. Кыз жаман болсо силер кызсыңар да. А ул кыз баланы чоңойтууда кичине эле иш кылса эле пейлиң оңду. Могу эмне деген чай? Могу мындай чай демдесең эртең кайненең мурдуңа куюп коет. Мен күйөөң төөңө 4 той алып келип коет. Ушу пейлиң менен эриңен эле токмок жей бере тургансың дебестен, кызым, сен болочокто бактылуу эне болушуң керек. А бактылуу, сулуу, билимдүү айымга могул кылык жарашпайт. Деп үйүндө отурган, силердин апаларыңар ошентип үйүндө отурган эле кайненеңерге душман кылып койду беле, көрө электеле. Мен эртең көрөсүң бирөөнүн үйүнө барганда деп бечара кыйналып, силер үчүн уулун чоңойтуп, калың топтоп, тойга пул топтоп аткан аялды душман кылып коюп, силер келгенден баштап эле качан асылат экен деп күтүп, ички эмоцияңар аларга чагылып, анан ай келин дегенде анан точно апам айткандай болду. Жок, андай болбойт. Эне бул аял. Кайнене айтып атам го, уулуна бизди тандап берген эле экинчи энебиз. Өзүңөрдүн апаңар менен конфликт болбойбу эмне? Дайым ушундай. Сиңдим эле бере берет. Тууа кылдым. Бир экөөсү больницага жаткан экен, ону кызы турат, ону келини турат, мен барышым керекмиш деп апаларыбыз карыздандык беле? Вот. Кайнене деле ошондой. Ошон эле ошентип өткөрүбүсек, жашообуз жеңил болот. Эгерде кимдир бирөөңүздөрдү үйрөтүп, сындап, илип алып, тамашалап, капа кылсам кечирим сурайм. Себеби ушул жердеги залдагылардын улууларынын бири катары жана ошондой эле 20 жылдык турмуштук тажрыйбасы бар, 5 баланы тарбиялап аткан. Анан өзүбүздүн академиянын Айганыш Кадырбековна бул жерде турат, 2 тренерибиз туруп койсоңуздар. Гүлзина эжеке менен Гүлбайыр эжеке болуп. Сиздерге салым кошуп, миңдеген курсанттарды окуткан айым катары бул нерсени бири-бирибизге айтышыбыз парыз деп. Айттым, кабыл алмак сиздерден, үй бүлөңүздөрдө жашооңуздар жашыл,
көңүлүңүздөр розовый гүлгүн, өмүрүңүздөр узун, ден соолугуңуздар туптунук, анан тилектериңиз дайыма аппак болуп орундалсын деген тилек менен мен өзүмдүн бүгүнкү сүйлөө темамды жыйынтыктайм. Бар болуңуздар айымдар.